26 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарбай жана энергетика объектилерине жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бул макулдашуу эки мамлекеттин аймагында жайгашкан чарбалык жана энергетикалык объекттерге тоскоолдуксуз баруу үчүн кабыл алынган. Андан тышкары 3 дарбазасы бар башкы плотинаны жана Актатыр Мачои каналынын башкы суу алуучу курулмасын биргелешип иштетүү сунушталууда деп жазылат президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Садыр Жапаров 25 мартта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы тууралуу келишимди ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койгон. Бул документтерди Жогорку кеңеш 19 мартта кабыл алган. 13 мартта Бишкекте Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу келишимге эки өлкөнүн башчылары Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол коюшкан. Кол коюу иш-чарасы аяктагандан кийин ортодогу Кызыл Бел жана Кайрагаш чек ара бекеттери кайра ачылган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006,84 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырым чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486,94 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Төкмө акын Асылбек Маратов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылып, эскертүү алганын өзүнүн Facebook барагына жазды. Эскертүү алып чыктым, эми эгем жар болсун, эч кимге абак каалабайм, эл көңүлү шаң болсун деп сүрөт жүктөдү акын. Маратов өзү бул тууралуу клубко эскертүүнү концертте саясий темаларда ырдаганы үчүн алганын айтып, башка маалымат берген жок. Быйыл 17 январда Бишкекте төкмө акын Маратовдун устаты Элмирбек Иманалиевди эскерүү концерти өткөн. Маратов ошондо 30 жылдын ичинде көзүбүздү кызартып, көптөн карыз сурадык, көзүбүздү кызартып, салыкты мына жыйдыкко карап айым калкымдан, жолуна нечен туз тарттык, 30 миллиард жегенди 10 мүнөт кол чаа узаттык деген саптарды айтып төккөн болчу. Соц тармакта акын аталган видео үчүн эскертүү алган болушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Асылбек Маратов белгилүү кыргыз төкмө акыны, учурда Айтыш коомдук фондунун төрагасы. Өлкөдөгү цензура төкмөлөргө буга чейин эле жеткен. Мисалы акындар Нурсултан Малдыбаев менен Азамат Асанбеков тууну өзгөртөлү деген президент Садыр Жапаровдун демилгесин сынгалышкан. Бирок кийин кайра эле төкмөлөр оюн өзгөртүп ырдап, калкты бир туунун алдына биригүүгө чакырышкан. Мектепке бара турган балдарды мындан ары түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу каттаса болот. Бул тууралуу Санарип өнүктүрүү жана билим берүү министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык бул кызмат арыз берүү процессин жеңилдетип, ата-энелерге баласын чөнтөк телефону аркылуу бир нече мүнөттүн ичинде каттоодон өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Каттоо эки этаптан турат. Биринчиси 2025 жылдын 2-июнунда башталат. Анда мектепке жазылуу ата-эненин каттоодо турган дареги менен жүрөт. Арыз берүү үчүн түндүк тиркемесин ачып, тизмедеги баланы тандайсыз. Андан кийин система сунуштаган мектепти, окуу тилин жана мектептин билим берүү мекемесин тандап, өзү тууралуу маалыматтарды, телефон номерин, электрондук почтасын киргизип, мектепке жаздыруу деген кнопканы басуу керек. Сунуш кылынган мектептер туура келбесе баш тартып жана себебин көргөзүү зарыл. Мындай учурда арыз 2 этапка өтөт. Аны кабыл алуу 2-июндан 15 августка чейин жүрөт. Ата-энелер тиркемеден бош орундар калган мектепти караштырат. 1-класска бара турган баланы тизмеден таап, облус, район же шаарды көрсөтүп, тизмедеги жеткиликтүү мектепти жана окутуу тилин тандоо жетиштүү. Мектепке байланыштуу консультация алуу үчүн билим берүү жана илим министрлигине 110 номери аркылуу байланышып, же аталган мекеменин расмий сайтынан толук
маалымат алса болот. Балдарды мектепке каттоо үчүн Мегапay, Мбанк жана Moyo Кошо банк же болбосо бир мектеп Чекит Эду, Чекит Гов, Чекит KG тиркемелерин да колдонсо болот. Баланын жарандык бөлүгү башка өлкөдөн алынган учурда калкка кызмат көрсөтүү борборлоруна кайрылуу зарыл. Билим берүү жана илим министринин орун басары Лера Самыкбаеванын билдиришинче 2025 жылы Кыргызстан боюнча 250 000 бала мектепке барат. Анын 152 миңдейи биринчи, калганы экинчи класстын окуучулары.